Salam dostlar, менин атым Жазайым. Бул биздин 3-чү сабагыбыз. Эгер сиз биздин 1-чи, 2-чи сабактарыбызды көрө элек болсоңуз, төмөндөгү шилтемелер аркылуу кирип, 1-чи, 2-чи сабактарыбызды көрүп чыксаңыздар болот. Достор, эмне үчүн сиздер англис тилин үйрөнүп жатасыздар? Албетте, баарлашуу үчүн. Кантип биз баарлашабыз? Суроо беребиз жана суроого жооп беребиз. Англис тилинде суроо берүүнүн 2 жолу бар. Ачык суроо жана жабык суроо. Жабык суроодо ооба, жок деген жооп берсек жана жооп ала турган болсок, ал эми ачык суроодо ооба, жок деген жоопту бербейбиз. Же бизден партнерубуз толук маалымат талап кылып жатат. Жана ачык суроодо WH менен башталган суроолорду беребиз. Келиңиздер анда биринчиден WH менен башталган суроолор менен таанышып алсак. Ким деген сөз англис тилинде who. Кайталайбыз. Who. Ал ким? Who is he? Кийинки сөз эмне. Эмне деген сөз англис тилинде what. Кайталайбыз. What. Ал эмне? What is it? Каякта, каерде деген сөз англис тилинде where. Кайталайбыз. Where. Каерден болосуз? Where are you from? Эмне үчүн деген сөз англис тилинде why. Кайталайбыз. Why. Эмнеге кечиктиңиз? Why are you late? Кантип, кандай деген сөз англис тилинде how. Кайталайбыз. How. Жашыңыз канчада? How old are you? Келиңиздер эми өзүбүздү текшерип көрөлү. Ким деген сөз англис тилинде who. Азаматсыздар. Эмне? What. Каякта? Where. Эмне үчүн? Why. Кантип, кандай, канча? How. Азаматсыздар. Достор, англис тилинде суроо берүү абдан оңой. Эгер сүйлөмдө to be качкан болсо, сүйлөмдүн ээси менен to be'нин ордун алмаштырып койсок, сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланган болот. Мисалы, you are a pupil. Сиз окуучусуз. Эгер сиз окуучусузбу деп суроо бере турган болсок, анда to be менен сүйлөмдүн ээсинин орду алмашат. To be сүйлөмдүн башына өтүп кетет. Мисалы, are you a pupil? Сиз окуучусузбу? Келиңиздер салыштырып көрөлү. You are a pupil. Бул жөнөкөй сүйлөм. You сүйлөмдүн ээси англис тилинде subject деп аталат. Are, to be. Жөнөкөй сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси subject сүйлөмдүн алдында колдонулса, ал эми to be сүйлөмдүн ээсинен кийин колдонулат. Эми суроолуу сүйлөмдү карап көрөлү. Are you a pupil? Are, to be, you subject. Суроолуу сүйлөмдө to be сүйлөмдүн алдында колдонулса, ал эми subject to be'ден кийин колдонулат же экөө ордун алмаштырат. Эгер сиз to be'нин учурчактагы формасы am is аны колдонгондо жакшы өздөштүргөн болсоңуз, сиз үчүн жөнөкөй сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө айландыруу жөнөкөй эле, оңой эле. Сиздерге түшүнүктүүрөөк болсун деп, бул сүйлөмдөрдү биз таблицага салып койдук. Am, I менен колдонулат, is, he, she, it менен колдонулат, ал эми are, we, you, they менен колдонулат. Жөнөкөй сүйлөмдө кайсы to be менен to be колдонулган болсо, суроо бергенде ошол to be менен суроо беребиз. I am a student. Мен студентмин. Эгер мен студентмин дей турган болсок, am I a student? To be менен subject'ин орду алмашып жатат. He is a doctor. Ал дарыгер. Is he a doctor? Ал дарыгерби? She is a nurse. Ал медайым. Is she a nurse? Ал медайымбы? It is an apple. Ал алма. Is it an apple? Ал алмабы? We are hungry. Биз ачкабыз. Are we hungry? Биз ачкабызбы?
You are tired. You are tired. Силер чарчадыңар. Are you tired? Are you tired? Силер чарчадыңарбы? They are happy. They are happy. Алар бактылуу. Are they happy? Are they happy? Алар бактылуу. Достор, сиздерге түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Келиңиздер анда бул сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландырып көрөлү. I am at home. I'm at home. Мен үйдөмүн. Биз кантип айландырабыз суроолуу сүйлөмгө? Албетте to be менен subject'ин ордун алмаштырабыз. Am I at home? Am I at home? Мен үйдөмүнбү? You are late. You are late. Siz geç kaldınız. Are you late? Are you late? Azamatsızlar. He is tired. Al çarçadı. Is he tired? Is he tired? Al çarçadı mı? She is angry. She is angry. Al açulanıp jatat. Is she angry? Is she angry? It is a brick. It is a brick. Al kirpiç. Is it a brick? Is it a brick? Al kirpiç bi. We are hungry. We are hungry. Biz aç kalız. Are we hungry? Are we hungry? You are on the bus. You are on the bus. Sizler avtobustasızlar. Are you on the bus? Are you on the bus? They are late. They are late. Алар кечигип жатышат. Are they late? Are they late? Азаматсыздар. Достор, эми ачык суроо же WH менен башталган суроолорду кантип беребиз? Кененирээк сөз кылалы. WH менен башталган суроолорду бергенде ооба жок деп жооп бере албайбыз. Же партнерубуз толук маалымат талап кылып жатат. Мисалы, who are you? Who are you? Siz kimsiz? Siz kimsiz деп суроо берсе, албетте ооба жок деп жооп бере албайбыз. I am Aisha. Мен Айшамын. Же биз толук маалымат айтышыбыз керек. Суроолуу сүйлөмдө to be сүйлөмдүн алдында колдонулат. А эгер сүйлөмдө WH менен башталган суроо боло турган болсо, анда to be'нин алдында WH менен башталган суроону колдонобуз. Who are you? Who WH менен башталган суроо, are to be, you subject. Who are you? Siz kimsiz? Who is she? Who is she? Ал ким? She is my friend. Ал менин курбум. What is your name? What's your name? Сиздин атыңыз ким? My name is Алтынай. What is it? What is it? Ал эмне? It is my bag. Who деген суроону адамдарга бере турган болсок, what деген суроону нерселерге колдонобуз. Where are you from? Where are you from? Кайсы жерден болосуз? I am from Кыргызстан. I am from Көгүстан деп айтпаңыздар. Биз Көгүстан эмес, Кыргызстанбыз. Мен Кыргызстандан болом. How old are you? How old are you? Жашыңыз канчада? I am 25. Мен 25-темин. How are you? How are you? Кандайсыз? Кандайсыз? Кыска саламдашуу катары колдонулат. How are you деген сөз. I am fine. Мен жакшымын. Достор, келиңиздер бул сүрөттөргө WH менен башталган суроолорду берип көрөлү. Сүрөттөргө көңүл бурабыз. Ал эмне? Бул алкыш. It is a brick. Ал эмне деп эми кандай суроо беребиз? Ал деген сөз англис тилинде it. It is a brick. Алкыш. Эми эмне деген сөз англис тилинде кандай болот? Эмне деген сөз what. Ал деген сөз it. It менен биз to be is'ди колдонобуз. Суроолуу сүйлөмдө to be subject'ин алдында колдонулат. Демек, what is it?
What is it? Ал эмне? Азаматсыздар. They are pupils. Алар окуучулар. Алар кимдер? Кантип суроо беребиз англис тилинде? Кимдер? Ким деген сөз англис тилинде? Who? Алар деген сөз they. They менен биз to be аны колдонобуз. Суроолуу сүйлөмдө to be subjectin алдында колдонулат. Демек, who are they? Алар кимдер? Who are they? Азаматсыздар. He is 4 years old. He is 4 years old. Ал 4 жашта. Ал канча жашта? Кантип суроо беребиз? Канча? How old? Ал деген сөз he. He менен биз to be is'ди колдонобуз. Суроолуу сүйлөмдө is subjectin алдында колдонулат to be. How old is he? How old is he? Азаматсыздар. He is from America. Ал Америкадан. Ал кайсы жерден? Мен сиздерди бул суроону бере алат деген үмүттөмүн. Кайсы, каерде, каякта деген сөз англис тилинде where. Where is he from? Where is he from? Ал кайсы жерден? She is happy. Ал бактылуу. Ал кандай деп кандай суроо беребиз? Кандай деген сөз англис тилинде how. Ал деген сөз she. She менен to be is'ди колдонобуз. Суроолуу сүйлөмдө to be subjectin алдында колдонулат. How is she? Ал кандай? Азаматсыздар. Бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабагыбызда көрүшкөнчө кош болуңуз.